Биздин жаштар кандай тарбияланып жатат? Аларды тарбиялоодо биз кетирген кемчиликтер. Канткенде балдарды татыктуу тарбиялай алабыз. Мунун баары ар шейшемби тарбияда танапис жок программасында. Саламатсыздарбы кадырман кыргыз эли, жана Марал радиосунун каармандары, ошондой эле 24 ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, кутман кечиңиздер менен деп баштайын. Бүгүн биз тарбияда танапис жок программасы, бул Кыргыз Билим берүү академиясы менен Марал радиосунун биргелешип ишке ашырып жаткан долбоорунун алкагында ата энеси мигрант балдардын тарбиясы тууралуу кеп кылалы деп чечтик. Албетте телекөрүүчүлөр, радио каармандар, сиздердин жардамыңыздар менен, же болбосо сиздер менен бирге десек дагы болот. Биздин байланыш номерлерибиз экрандын алдында жазылып турат: 0709 68 06 06. Жана ошондой эле ушул номерге шаардык код менен чалсаңыздар дагы болот. Бүгүнкү конокторубуз менен тааныштырып өтөйүн. Ормонбек Турсунматов атындагы Бербулак орто мектебинин окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары Дүйшөнбиева Элзат эжекебиз бизде конокто. Ошондой эле социалдык педагог Салманова Жылдыз эжекелерибиз бизде конокто. Саламатсыздарбы, куш келипсиздер. Эң эле алгач ушул ата энеси мигрант балдардын тарбиясы деп теманы коюп алдык. Ушундай ата энеси мигрант болуп чет жака кеткен балдар менен көп иштешесиздер, бүгүнкү күндө. Анан ошолордун тарбиясы тууралуу сиздердин оюңуздарды угалы дедик. Деги эле ата эне жакыр жашаса дагы бул жака келиш керекпи, же болбосо ата энеси тайэнесине, таятасына, туугандарына тыштап атканда алардын берген тарбиясы жетиштүү болобу? Ушул темаларда кененирээк токтолуп өтсөңүздөр эң алгач. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио каармандар, кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүнкү күндө эң бир көйгөйлүү проблемалардын бири ушул ата энеси мигрант болуп, балдарын тууган туушкандарына таштап кеткен балдардын ал акыбалы тууралуу маселе козгогон турабыз. Талдоо жүргүзө кетсек, бүгүнкү күндө ошол үй бүлөдөгү ата эненин ролу жаман жагына өзгөрүп жаткандай да. Себеби ата эне көп учурда өздөрүнүн жоопкерчиликти такыр алып салышкандай сезилип атат да. Себеби ошол миграцияга кеткен ата энелер же болбосо көпчүлүк учурда ошол ажырашып кеткендер көп кетип атпайбы миграцияга. Жакындарына таштап кетип, анан алар менен иши жоктой да, эптеп ошол баламды калтырып, анан өзүм иштеп акча тапсам деген гана максат менен кетип атышат да. Алар балдар келечектеги балдарынын акыбалын, ошол кандай тарбия алат, кандай билим алат деген көйгөйдү ойлошкон жок да биринчи кезекте. Алардын эң негизги максаты эле ошол акча табуу. Албетте бир тараптуу эле ата энени да күнөөлөй бериш туура эмес. Алар жыргаганынан кеткен жок, алар да жан багыш керек, алар дагы балдарын багыш керек, үй бүлөсүн багыш керек дегендей. Анан ошол биз үчүн, айрыкча педагогдор үчүн ошол мигранттын балдары биздин балдар менен иштегендиктен алардын көйгөйлөрү, алардын күнүмдүк басып тургандар биздин көз алдыбызда да. Анан баланын көзүнөн эле байкайбыз да, ошол кандай акыбалда, эмнеге туш болду, эмнени көрдү көз алдыбызда. Биз деле психолог болуп бүттүк да. Ошол учурда баардыгын сезүүгө туура келет да. Аларды көрүп жан дүйнөбүз ооруйт, алар менен сүйлөшкөнгө, аларды колдогонго, болгон жан дилибизди, болгон күчүбүздү жардамдаш болгонго аракетибизди кылабыз да. Ата энеси мигрант болуп кеткен балдардын саны жылдан жылга миңдеп кошулат экен. Бүгүнкү күндө 100 миңге чамалап калган экен. Анан ушул балдардын келечекте мындай эртеңки күнү алар дагы ата эне болот да. Ошондо мындай алар ата энесинен мээрим көрбөгөн үчүн өзүнүн келечектеги балдарына мындай жетиштүү деңгээлде тарбия бере алат деп ойлойсуздарбы? Мен кошумчалап кетейин. Саламатсыздарбы? Негизи тарбия башаты үй бүлө. Негизи ата эненин жоопкерчилиги ар биринин орду башка. Ар бир ата эненин, атанын да, эненин да жоопкерчилиги бар. Мисалы, атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны деп бекеринен кыргыз элинде айтылбайт. Себеп дегенде ата ушул сырткы чөйрө менен баланы тарбиялайт экен.
сыртка алып чыгып, тууган туушкандары менен байланыштырып, ата ошол жака тарбиялайт. Ал эми эне ушул баланын ички жан дүйнөсүн тарбиялайт экен. Аны калыптандырат десем жаңылышпайт. Себеби ушул эне мээримин көрбөй өскөн бала, сиз айтып жаткандай, өзү да кийин болочоктогу эне болот, ата болот, анан баласына толук кандуу бере албай калышы мүмкүн. Мисал кылып айта кетсек, мисалы биринчиден эмне себептен? Биринчиден бул бала өзүнүн кысылып, мен ата-энеси миграцияда жүргөн балдар кысылып, мисалы башка тууган туушкандардын үйүндө калса, мен эч кимге керегим жок экен, же болбосо мен баардыгы жаман көрө беришет, эмнеге мен ушундаймын деген ичинде суроолор болушу мүмкүн. Анан бала сыртка бир нерсе сурасаң толук айтып бербей, түнт болуп калышы мүмкүн. Экинчиден болсо, бала ошол келечекте өзү дагы ата-эне болот, ошондо мындай сезими жок, агрессивдүү болушу мүмкүн деп айтмакмын. Ошондуктан толук кандуу өзү да эне ата болгондо келечекте тарбия бере албай калышы мүмкүн дейм. Себеби мындай да, мисалы азыркы жаш ата-энелер 35 жаштан өйдөгүлөр, мисалы 35-40 орто чамаларында, мисалы 90-жылдары жаңы биз эгемендүүлүккө ээ болуп, кайра жаралуу болуп, ошондо мамлекет түзүп жаткан учурда көпчүлүгү ата-энелер базарга иштеп, эптеп жан багыштын айласын таап калышкандагы балдарга көп көңүл бура албай калышкан. Ошол кездеги балдар азыр ошол 35 жаштан ашып калган курактагы балдар экен. Анан алар азыр ошол агрессивдүү, мындай көп балага тарбия бере албай кыйналган учурлар болот. Бизден ата-энелер сурашат, болгонун алып берип атабыз, сураганын кийинтип атабыз, окутуп атабыз, бирок балабыз түнт мындай ачылбайт депчи. Бирок ал негизгиси ошол байлыкта эмес экен. Эң негизгиси ошол мээримде. Ошол мээримди көргөн, мындай сүйүү менен өскөн балдар башкача болот. Ал эми андай мээримди көрө албагандар анан кийин өздөрүн дагы балдарын жакшы тарбиялай албай калат экен да. Илзат эже, сизден мугалим катары сиздерден сурагым келип атат. Ата-энең сени багайын деп кетти, жыргагандан кеткен жок деген сыяктуу нерселерди балага айтканда ал кандай кабыл алат ошол нерсени? Же кандай жоопторду ала алдыңыздар андан кийин ошол балдардан? Ошол баланын деле кулагы бышып бүтсө керек да. Эми ар кандай үй бүлө бар да. Кээ бир ошол чоң ата чоң энесиникине таштап кеткендер, тайта тайэнесиникине таштап кеткендер ошол баланын бир жан дүйнөсүнө жакын кабыл албасын деп ошол баланы бир аябуу сезим менен жана сиз айткандай сөздөрдү айтпай, балким башкача тарбия менен тарбиялашы мүмкүн да. Кээ бир ошол жакын адамдары тескерисинче кордукту көрсөтүп, сенин ата-энең жыргаганынан кеткен жок, сени багайын деп кетти деп бир ошол баланын жүрөгүнө тие турган жаман сөздөрдү айтып, баланын да психикасын бузуп койгон учурлар болот да. Ал учурда бала, албетте ал бала үчүн жакшы нерсе эмес, албетте жаман кабыл алат, жүрөгү ооруйт. Анан кээ бир учурда ошол азыр деле көрүп атабыз го, ар кандай суицидтерге барган учурларын деле кездештирип атпайбызбы? Өзүнүн өмүрүнө кол салган учурлары бар. Ата-энесин сагынып, ошол күндөлүк ачып алып, күндөлүккө жазган учурлары деле бар. Бизде радио каарман бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Сиз түз байланыштасыз. Саламатсызбы? Кулакчындарды кийип алсак да. Саламатчылык, сурооңузду узатсаңыз болот да. Жакшы эмелерди эме кылдыңыздар да, жакшы суроолор, жакшы теманы көтөрдүңүз. Мисалы азыркы убакта мигранттар балдары кандай тарбияланат деп. Толук кандуу тарбия албайт. Даже калса 50% тарбия албайт да. Анткени мен уже 2018ден 2020-га чейин 2019 сентябрга чейин изилдеп көрдүм да. Даже ошол жерде мен даже эфирлерге да чыккам, МТСтен да чыгып, башка эмелерден чыгып. Мен ошондо
айылдарда мисалы ошо жайында студент жаш балдарга акча төлөп өзүнүн жанынан ошондо кайсыл өкмөттө канча бала мигранттын баласы жашайт жана канча ата энесиз бала жашайт, кандай жарым жетим бала жашайт, канча. Ошол жерде основной 65%, болбосо дагы 48%, 50%, бир айда 50%-тен көбүрөөк. Көбүнчөсү мигранттын балдары жашайт айылдачы, ошо ата энеси тайкезине калып кеткендер да. Ошол нерсени мисалы эң кызыктуусу ошол нерсени мен канча жерден көтөрүп келем, соц баракчамда. Ошол нерсенин эң негизгиси айыл өкмөт эмес, даже мектеп директору билбейт да. Ошонун ата энеси мигрант экен. Анан тарбия жагынан келсек, бул тарбия жагынан кандай тарбиялат деген эми баягы 5 кол тең эмес да. Кээ бир тайнелер бар, тайталар бар, тайкелер бар, жээндер бар. Мисалы жээнин болбосо агасынын баласынбы жакшы тарбия беришет да, тарбия жагынан мисалы. А бирок основной андайлар аз. Мисалы андай чанда болуш керек экен. 70%. Бул тарбиясы өтө паст болуп, аң сезими баланын өзү биз өзүбүз мындай ойлонбой жатабыз да. Мисалы канча айтып келсек дагы сөз бойдон калып келет да. Мисалы ошол сөз бойдон калып келет. Азыркы карап көргүлөчү, мен мындай эмеде мисалы оорлук кылган жанагындай интернет клубтарда жүргөн, жол постканда жаш кыздар эме кылып кеткен көп эле мигранттын балдары да. Билинбейт да, ата энеси тиякта, тайнеси тайкеси эмеси жок да. Ошон үчүн мен канча айтып келем да, ушул мигранттардын балдарын коргоо, ата энеси балдарды коргоо өзүнчө үй-бүлө институту иштебейт да. Ошондо өзүнчө бир МИДСОСтун тармагындагы өзүнчө бир уюм кылып ачык, департамент кылып. Канча мен даже юристтерди тапкам. Андан тышкары ошол жанагы ар бир айыл өкмөттөрдө менде группа бар. Специальный группа бар, ар бир 7 областта бар, райондордо группа. Ошол группада кайсы айыл өкмөттө айылда атайын волонтерлор бар. Добровольно иштеген волонтерлор бар. WhatsApp группага жүктөп турат, мынчанча айылда мындай депчи. Мындай айылда мындай мигранттын баласын баланчасы уруп атат, баланчасы чабып атат, же болбосо мындай кийими мындай жүрөт деп биздин группага жүктөп турат да. Ошондо механизм иштеп чыгышыбыз керек. Анткени ушу балдарды коргоо эме жагынан. Бул биринчи, экинчи жана кордолгон мигранттын балдары болду. Бул ата эненин бул жерде кордолгон мигранттын балдары бизге билинбеген менен балдардын аң сезимин биз түшүнбөй атабыз, билбей атабыз, сезбей атабыз, кийинкисин биз ойлонбой атабыз. Азыр мигрант өзүнүн тууган баласы эмес, өзүнүн балдарын ошо эмете албай калды ата энечи. Анткени бул деген билесиздер да 98-чи, 96-чы, 95-чи жылдары, 90-жылкы дагы союз тарагандан кийинки ата-апалар, эми ошол убактагы төрөлгөн кыздар, балдар азыр үй-бүлө күтүп ата болуп калышты да. Ошолор ошондой ата энесинен ошондой жокчулукта, ошондой миграцияда, ошондой чоңойдо чөгөнгөн балдардын ата энеси, аталар эмес, балдары азыр ата эне болуп калды. Ошолор анан азыр көрүп атпайлы, мисалы основной бүгүн көп эле 95, 90дон өйдөгүлөр, 89-дан өйдөгүлөрдүн баардыгы ажырашуу көп да. Азыр мисалы бирөө статистика боюнча 62 деп атат, бир жерде болсо 48% ажырашуу бир жылда. Бул билинген сот аркылуу. А жанагындай мусулманча талак бердим, сен кете бер, мен кете бер деген канча. Россияда канчасы жүрөт. Чоң рахмат. Мындай сойлонбой атпайбыз, мамлекет башка мындай үй-бүлө институту түшүнбөйт. Ошол үй-бүлө институтунун ордуна, акыйкатчынын ордуна, мисалы, например, соцсайттарда ушундай бир эме киргизиш керек да. Мигранттардын балдары. Чоң рахмат. Атыңызды тааныштырган жоксуз, бирок. Анан баягы коргойбуз деп эле сөз менен калат. Ой тигил жакта мына сүйлөрүп, недавно билесиздер, көтөрүп чыкканбыз. Жана тайкеси Алтын Ортодо мындан 1 жыл мурунку. Эмне болду? Акырында мына сот эмне болду? Сот жагышты деп трибундан чыгарып койду. Бүтүрмө кылып. Чоң рахмат. Аябай жакшы ойлорду айтып өттүңүз. Анан ушул жогорудагы эле теле көрүүчүбүз, радио каарманыбыз да айтып өттү. Мектеп директорлору дагы билбейт. Ошону айтып коеюн дегем. Биздин мектеп чакан мектеп 400 чамалуу эле окуучулар бар. Биз ар бири көз алдыбызда, анын ар бирин тааныйбыз. Мектеп директору эмес, бардык мугалимдер жамааты. Анан бардыгыбыз биз маалымат барыбызда. Себеби жылдын башында жана биринчи жарым жылдыкта, анан январда кийин экинчи жарым жылдыкта класстардын социалдык паспорту түзүлөт. Мисалы, мигранттар так статистика боюнча так маалымат жок, канча баланын ата энеси миграцияда. Бирок биз мектеп боюнча айта алабыз. Мектеп боюнча мисалы бизде 12 окуучунун ата энеси миграция, 9 үй-бүлө.
Алардын экөөсү ички миграцияда, мисалы биз өлкөбүздүн ичинде эле башка аймактарда, өлкөбүздөн тышкаркылар калгандары. Анан ар биринин биз айыл өкмөтүндөгү социалдык кызматкер, ИДН жана класс жетекчилер менен иштешебиз, соцпедагог катары. Анан класстын социалдык паспорту түзүлгөндөн кийин ал жерде канча толук эмес үй бүлө, канчасы мигрант, ата-энеси мигрант, канчасы жетим, бүт маалымат топтолот да бизге базага. Аны биз районго маалымдайбыз. Анан биз маалымат биздин колубузга алгандан кийин рейд жүргүзөбүз. Жылына 2 жолу, биринчи жарым жылдыкта жана экинчи жарым үйүнө барып кабар алабыз. Мисалы, мигранттардын мындай жакыр жашайт деген деле бар өлкөбүздө. Биз ар бир областта ар кандай, ар бир үй бүлөдө ар кандай. Биздин мисалы мектептин балдарын карап турсак, көбүнчөсү тайнеси, таятасы, чоң апасы караган балдар жашынака кийинет, окуулары жакшы, жакшы баада окушат. Анан айылдык кызматкер алар менен байланышып, биз менен биргеликте рейд жүргүзгөндө биз турмуш тиричилик актын түзөбүз. Үй бүлөдө мисалы ал жерде канча каражат табат, үй бүлөсү канча бөлмөдөн турат, бардыгы камтылат. Анан биз канча бала эмес, ал үй бүлөнүн канча кишиден турат, үй бүлөсүнүн абалык баарын карайбыз да. Андан тышкары ошол миграцияга кетип жаткан ата-эне доверенность, юридикалык жактан атайын доверенность калтырып кетет, 1 жылга же 2 жылга деп жазылат ал жерде срогу менен. Андан тышкары эки жактуу ким алып калып атат камкордукка, ал тараптан тил кат жазылып берилет же милдетме жазылып берилет. Мен ушундай окуучунун тайнеси же таятасы баланчайба кыздымды ушундай камкордукка алып жатам. Мен анын окуусуна жана башка жүрүм туруна ата-энеси келгенче мен жооптумун деп тил кат жазып калтырат. Анан ал тил кат социалдык ошол акт картасы, баланын күбөлүгү, ким алып жатат камкордукка, алардын паспорту, демек данныйлардын баардыгы топтолот дагы, мектепте да болот, жана айыл өкмөтүнө дагы беребиз. Айыл өкмөттөрү менен биргеликте, айыл өкмөтүндө соц кызматкери менен биргеликте анан кыдырып баарын бизге баары эле көз алдыбызда турат да. Анан кандай чара көрөсүздөр? Кошуп жаласаңыз болот. Жогорудагы угарманыбыз айтып атпайбы? Ошол балдардын акыбалы жөнүндө директорлор кабары жок депчи. Эми биз башкалар үчүн жооп бере албайбыз да. Ар кандай мисалы чоң мектептерде директорлор билбей калышы мүмкүн да. Себеби ал учурда балким класс жетекчиси менен анан соцпедагог менен эле иш алып барып ошол жерде эле калып калышы мүмкүн. Ошол себептен директорлор билбей калышы мүмкүн да чоң мектептерде. Анан чакан мектептерде андай болушу мүмкүн эмес да. Эми ошол мектеп болуп аткандан кийин ошол баардык нерсени биз колго алып иш алып барып атабыз да. Анан жогоруда угарманыбыз айткандай эле бир кайсы айыл болду экен да, мага ошол табышмак болуп атат да. Ошол ушунчалык алгылыктуу иш жүргүзүп аткан абдан жакшы экен. Анан ошол мектеп көңүл бөлбөй атат деген сөзгө мен каршымын да. Мектеп көңүл бөлбөй коюшу мүмкүн эмес да. Сурооңузга жооп айтып коеюн. Кандай чара колдоносуздар деп айтпадыңыздарбы? Биз ар бир бала менен жеке иштешебиз. Класс жетекчилер биринчи ал бала менен жеке сүйлөшүүлөр жүргүзөт. Анан социалдык педагог сүйлөшөбүз. Биз мисалы өзүбүздүн атайын бөлмөбүз, иш бөлмөбүздө баланын үйдө зордук, зомбулук көрсөткөн киши жокпу, бардыгы жетиштүүбү, ата-эне менен байланышып турасыңбы, жана башка анкета түрүндө. Анан ата-энелери менен дагы азыр эми WhatsApp бар да, интернет, кеткен баланы деле балдар сурап турушат. Бизде эми аз эле болуп атпайбы? Класс жетекчилеринен сурап турат. Менин классымда деле бар. Анан сурап турушат, балам кандай окуп жатат, маанайы кандай, жакшы эле сабакка катышып жатабы, жана башка ушундай сыяктуу суроолордучу. Мектеп тарабынан эмне иш кылып атабыз биз? Мектепте биз Баткен областында 3-чү эксперименталдык гимназиянын директору Гапыр Мадаминов деген агай таанысаңыздар керек. Ошол агайдын азыр областтарга иштери тарап жатат. Ошол
агай мисалы ата энелер сиздер үчүн кругозор жана башка ушундай китептерди жазып ар бир областка биз ал иштерди улантып атабыз да. Энелер мектеби түзүлгөн да мектепте. Анан ошол жерде мектеп администрациясы, класс жетекчилери биргеликте тарбия иштерин боюнчабы, соцпедагог жактанбы иши кылып, биз план боюнча, план түзүлгөн ата энелерди чогултуп мектептен энелерге сабактарды өтүп турабыз, семинар, тренингтерди өтүп турабыз. Ошол жерден дагы азыр 1 айлык жарыяланган зордук зомбулукка каршыбыз деген. Ошол боюнча дагы мисалы миграцияны кошуп кетсек болот да. Биз ошондо бул эмне үчүн энелер мектеби түзүлгөн? Өзүңүздөр жана угарманыбыз деле айтып кеткендей, демек энелер азыркы балдарды тарбиялоодо энелер даже ушул айтат да, мен балама алым келбей калды деп. Ушундай учурларды угуп калсаңыздар керек. Мен балама алым жетпей калды деп. Анткени алар бардык адамдар ушундай деп айта албайбыз да. Айрымдар ата энелер мисалы бардыгын эле мектепке түртө салгандар да бар да. Ошол энелер мектеби деп атпайсызбы? Энелер ошону түшүнүү менен кабыл алып келип өздөрү окуп беришеби же убакыты жок? Убакыт таап 1 айда бир жолу келип катышып берип жатышат. 1 айда. Биз эми жаңы эле окуп баштабадыкпы карантинден, пандемия убагы учурунда карантин болгондуктан биз ага чейин эле пландаштырып атканбыз ушу ата энелер мектебин ачуу боюнча. Анан окуу башталганда өткөндө бир ошо энелерди чакырып, анан ошол энелерге биринчи кезекте эне тарбиялуу болуш керек да, ата эне тарбиялуу болуш керек. Анан эне тарбиялуу болсо анан баласын тарбиялайт да. Ошондуктан биринчиден энелерди окутуу иретинде энелерге түшүндүрүү иштери жүргүзүү максатында анан ушул ата энелер мектебин уюштуруп жатабыз да. Анан сиз суроо бергендей жакшы эле кабыл алып атышат. Эми бул алгачкы гана кадамдар. Буюрса келечекте дагы эми бири-биринен угуп дагы биз үчүн жакшы маалымат экен, биз балдарыбызды мыкты тарбиялап өстүрүш үчүн жакшы бир маалыматтарды берип атат деп бири-бири менен угуу аркылуу дагы алар башка ата энелерди дагы тартат деген ойдобуз да. Буюрса иштер башталып атат, дагы көп маалыматтарды жеткирип, ошо именно энелер менен иштегенди колго алып жатабыз да биз. Кызык суроо келген экен. Өзү миграцияда жүрсө кайдан келсин дейт. Жок, бул жакта кайдан келсин тууралуу сөз болуп жатат, бирок мындай суроо жаралат да. Адатта балалуу болгон жаш үй бүлө чоң атасына, чоң апасына бергенге ашыгышат го. Же болбосо неберем деп келгенде кадимгидей талашып эле алып кетишет, мисалы багып беребиз депчи. Демек, ата энеден дагы жогору тарбия бере ала турган деңгээлде да. Бирок көбүнчө адамдардын пикирине кошулсак, ошол чоң ата, чоң энесине, тай ата, тай энесине калган балдар көбүнчө зордук, зомбулукка туш болот деген сөздөрдү угабыз да. Муну кандай айырмалап түшүнсөк болот анда? Бул жерде 5 кол тең эмес да. Мисалы кээ бир чоң ата, чоң эне, тай ата, тай энелери алгылыктуу тарбия бериши мүмкүн. Себеби алар илгерки адамдар да, алар тарбиялап колго алып кете алат. Ошол эле учурда кээ бир ата энелер болуп атпайбы, чоң ата, чоң энелер. Аларга тарбия бергендин ордунда ошол үй бүлө мүчөлөрүнүн ичинен эле балким өзүнүн баласы же башка туугандары болуп калабы, ошолор тарабынан да кордолуп калышы мүмкүн да. Ал учурда бир тараптуу болбой башка адамдардын аралашып кетүүсүндө дагы тарбия бере албай калган учурлар болуп калып атат да. Анан эми чоң ата, чоң энелер такыр эле карабай койду, аларга тарбия бербей койду деген ойдон алыс болушубуз керек. Эми алар болбой эле өзүнүн балдарынын балдары болуп атпайбы? Өзүнүн баласына кандай тарбия берсе, небересине деле ошондой тарбия бергилери келет да. Алар колдоо көрсөтө эле турат болуш керек да, менин оюмча. Анан көпчүлүгү азыркы ошол зордук, зомбулук көрсөтүп аткандары көбүнчө жанагы тайкелери, байкелери, жээндери тарабынан, алысыраак туугандар тарабынан болуп атат да көпчүлүгү. Ал жерде мындай чоң атасы же болбосо тай ата, тай энесинен
басымдуу бөлүгү деп айта албайбыз да, мындайраак алысыраак адамдар тарабынан зордук зомбулук көрсөтүлөт. Макул, сиздерге бир өзгөчө суроо берейинчи. Сиздерде бир тандоо болсо, чет жашоо керек, ал үчүн миграцияга чыгып жакшы акча таап келүү керек. Жок дегенде бир 2-3 жыл керек болсо керек, бер дегенде акча каражатын мындай жакшы таап алыш үчүн. Ошол учурда жакшы камсыздоо үчүн 2-3 жылга барып келген жакшыбы? Же болбосо ошо жетишсиз деңгээлде жашаса деле тарбияны берем деп жүрө берген жакшыбы? Кандай ойлойсуз? Мен жеке оюм, ар бир ой баалуу дейт эмеспи? Мындайда 1-2 жылга атайын баланын, ага чейин баланы даярдаш керек. Мен мисалы кетип алып жаткан ата-энелерди деле түшүнөм. Себеби алдын даярдаш керек. Себебичи мындай болуп атат да. Мисалы, эмне үчүн кетип атышат? Бул мен өлкөбүздө жумуш орундары аз турабы? Экинчиден, мисалы, бир жумушту баштайын деп бир иш ачышат, мен ушундай окуяны окудум. Иш ачайын деп бир магазин ачыптыр, анан банкрот болуп калат. Иши алдыга жүрбөй калат, карыздары көп, кредитин төлөш керек. Айла жоктон кетип атат. Дагы бир окуяны окудум. Жалгыз боюн экен, баласын кем кылбай жогорку окуу жайга окутайын деп, атайын контрагын төлөйүн деп, өзү болсо ошол чет өлкөгө чыгып кетиптир. Анан эгер ушундай болуп калса, анда баланы алдын ала даярдаш керек. Психологиялык жактанчы. Себеп дегенде мен айтат, мен балам ушундай чыгып жатам, бардыгы силердин келечегиңер үчүн. Мисалы, мындай жакын тааныштар деле бар. 1 жылда эч нерсе кура албайсың, 2-3 жыл иштеп, ушул 3 жылга чейин мисалы кичинеден болсо дагы ошол үй жайынын кичине түздөп алгандар, ошондой да болуп калышы мүмкүн да. Мен ошон үчүн айтат элем, бул алдын ала баланы даярдаш керек. Мектептерде азыр психологдор бар да, шаардын чоң мектептеринде, бизде мисалы психолог жок. Ошол ар бир мектепке ошол психологдорду киргизсе эң жакшы болмок. Бир эле мигранттын балдарына эмес, дагы башка балдарга дагы да негизи эле мектеп окуучуларына. Анан алдын ала даярдаш керек деп атасызбы? Ага мүмкүнчүлүк барбы? Себеби жокчулуктун айынан ойлонгон адам 1 же 2 жуманын аралыгында билет алып чыгып кетет. Чечим чыгаргандан кийин. Ал учурда кантип чечим? Чечимди эртерээк чыгарган кандай болсо да аракет кылыш керек. Анан мисалы мындай болот атпайбы? Мисалы Москвада иштегендер тааныштардан мисалы айына 25 рубль тапса, ал жердин көпчүлүгү эле ал жерде квартирасына төлөйт, тамак ашы кымбатыраак бизге салыштырмалуу. Ушу менен ай сайын 5000ден 10.000ге чейин гана сала алат экен. Аны биякта Кыргызстанда жашаган балдарына, тууган уруктары акчасын мисалы коротуп койгон деле учур болот атпайбы? Акча үйгө топтоп албай, чогулта албай калган учур болот атпайбы? Бардын ошон үчүн ойлойм да, нотариалдык түрдө доверенность болушу керек деп, сүйлөшүп кетиш керек деп. Анан дагы бир экен, андан кийин улантабыз сөзүңүздү. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, радио каарман? Атыңызды айтып, оюмду толуктап кетейин дедим эле да. Кайрадан сиз албетте. Кыскача. Мен тиги эме боюнчачы азыркы айтып кетпедимби, мисалы бул мен оюмча азыркы приказ 2019-жылы приказ чыгарган да. Мен Минсоц мурунку улуттук Тойчубай ишке киргем ушул вопрос боюнчачы. Мисалы инвесторлор бар болчу 9 жылдык мектеп, именно мигранттардын балдары, ошондой эле жарым жетим балдарды 9 класстык деңгээлде мектеп куралы инвесторлор бар болчу. Онлайн режимде ата-энеси Россияда жүрсө дагы, башка жакта жүрсө дагы онлайн 24 саат баласы каякта жүрөт, эмне кылат, кандай тамак ичет, кандай окуйт, ошолордун баарын онлайн телефондон көрүп турса болот да. Ошондой бир проект бар болчу. Ошол негизинде мен Кучкоровго киргенде ошондой айтканда, азыр ошондой эмелерди, мисалы, например, интернаттар жабып атат, баарын бир туугандарына берип атат депчи. Мен оюмча ошондой интернат ачыш керек. Мен оюмча бул жеке мен өзүм эмем да, оюм. Ошондой интернаттарды ачып,
эми ошондой интернаттар, ошондой инвесторлор таап туруп ошол интернатты камсыз кылыш керек да. 24 саат ошо ата энеси. Ата мисалы азыр чоңуз айтып кетти, тең туура айтты. Акчасын алат бир тууганы. Ал азыр той аш же башкасы мигранттын ошо туугандардын колунда жүргөн мигранттын балаларын эми баарын айткан жокмун. Мен көпчүлүгү карасаңыздар, ошол салган акчасынын көбүнө кийимге чалып бербейт. Же башка нерсе кылат. Ошон үчүн бул ойду айтып өттү. Чоң рахмат сиздин оюңузга. Аябай жакшы ойду айтып бердиңиз. Чоң рахмат. Анан сиздерге бир суроо. Кааласак каалабасак баары бир кетет экенбиз, себеби керек экен, жашаш керек экен, жакшы жашаш керек экен дегенде өзүңүздөр айтып өткөндөй 15 миңдин тегерегинде айлык болсо, ал айдан айга эптеп эле жетип жашап жүрө берет экенбиз деп. Бирок ошо балдардын тарбиясын кантип тарбия бериш керек деген нерсени ойлонгуча, балким ошол миграцияны азайтуунун бир жолдорун ойлонсок жакшы болчудай окшойт, Бул миграциянын жакшы жагын, анан жаман жагын карап көрүшүбүз керек да. Биринчи кезекте ушул жаман жагы балдарыбыз тарбияланбай калып атат, генофондубуз бузулуп атат, баланын ден соолугу бузулуп атат, ошол акыл эс жагынан өсүүсү да начарлап атат. Ал эми жакшы жагы мамлекетке акча түшүп атат. Мисалы мигранттар акча салып атпайбы? Дагы ошол миграцияга кеткен ата эне чет мамлекетти көрүп атат, мисалы элдер менен баарлашып, башка өлкө менен таанышып атат. Анан ушул жагынан жалпылаштыра келгенде биз кайсы минус жагын, плюс жагын карайбыз дагы, кайсынысы бизге көбүрөөк пайда алып келет. Ошол жагын карап туруп анан маселени чечүүгө аракет кылышыбыз керек да. Анан эми барып эле бул жогору жакка такалып атпайбы? Биз ортодогу мугалимдер болгон аракетибизди жумшайбыз, бирок биздин колубуздан келбей турган нерсе болуп атат да. Анан бул миграцияны кыскартабыз деп айтканыбыз менен баары бир деле кыскарта албайбыз. Сен өзүң айтып өткөндөй, жумуш жок болсо, жумушсуздук орун алып атса, айла жок, чет өлкөгө кетүүгө туура келет. Анан ошол учурда балага тарбия берүүдө жанагы баланы тарбиялоо ташты кемиргенге тете деп коет го. Бул баланы тарбиялоо эң эле оор нерсе. Ал ата эне баласын өзү тарбияламак тургай, башка бирөөнүн баласын тарбиялаш андан беш бетери оор да. Ошол себептен аны бир кандайдыр бир колдоого алып, тарбиялай турган жолдорун ойлоп табышыбыз керек да. Анан ал өзүбүз тарбиялуу болбой жатпайбызбы биринчи кезекте? Тарбиянын жана таш менен кемиргенге тете деп бекеринен айтылган жок да, оңой нерсе эмес. Ошол нерсени биз алгылыктуу иш алып бара албай жаткандыктан жанагындай зомбулуктар көбүрөөк орун алып атат. Анан жогоруда айтып өттүңүздөр эле, көбүнчө чет жака айымдар көбүрөөк кетет экен, ошондо балдар энесиз калат экен дейт. Бирок үй бүлөнү эркек багыш керек го. Кандай комментарий берет экенсиздер? Көпчүлүгү ошол айымдар чет жака чыгып кеткен себеби көп да. Мисалы турмуш жолунан ажырашып кеткендер көпчүлүгү. Балдар эненин колунда калып атпайбы көпчүлүгү? Ажырашкандыктан анан айыласынан эне алып калбайт, бала эне алып калат. Эне да калып атпайбы, жылдыз айткандай. Анан айла жок эне багыш керек да. Бул жактан алгылыктуу иш чыкпаса, анан айла жок чет өлкөгө чыгууга туура келип атат. Ал баланы камсыз кылыш керек, багыш керек, тарбия бериш керек. Эне эле багыш керекпи? Жок, ажырашып кеткендерге карата айтып атам да. Жок, ажырашып кеткенден кийин деле эркек караш керек да. Карабай, эми бир тараптуу карай бергенге да болбойт, эки тарап тең жардам бериш керек. Албетте ата көбүрөөк камсыз кылыш керек да, материальный көбүнчө. Анан ал учурда деле тарбия бергенди дагы унутпаш керек. Эми ошол жоопкерчиликти ата эне такыр мойнунан алып салып атпайбы? Мен ушундай балалуу болгондон кийин баланы 18 жашка чейин, үйлөнгөнгө чейин, жайланганга чейин ошо тарбияны ата энеден алып атат да. Эгерде ата эне кандай болсо, бала да ошол ата энеси үлгү ээрчитет деп коет го. Үлгү ата энеден кандай үлгү алып атса, бала да ошондой болот. Мисалы бала үйдөн мээримди алып, кандай мээрим алып атса, ошол багыт менен кетет. Ата энеси миграцияда жүргөн бала мисалы үйдөн алгылыктуу мээрим ала албайт.
анан сырткы чөйрөдөн издей баштайт мээримди. Анан сырткы чөйрөгө чыккандан кийин анда сырткы чөйрөдөн кайдагы мээрим, ал жанагындай жаман иштерге барып аткан да себеби ошол да. Уурулукка барат, азыр көп болуп атпайбы? Уурулукка барат, жанагындай жаман иштерди жасаганга ошол түрткү болуп атат да. Ушу тарбиянын жетишсиздигинин айынан. Өткөндө бир ата эне менен баарлашып калсак айтат, менин балам чет өлкөгө окууга өтүп кетти дейт, анан мен ошону жибергим келбей атат дейт. Эне өзүнүн чоңоюп эле калган 18 жаштагы баласын чет жака чыгаргысы келбейт экен, анан эне мээримине сугарылгысын келип турган жаш бала кантип анан энесин чет жакка кыра көрсүн, сиздерде ушундай тандоо болсо балаңыздарды келечекте Кыргызстанда жогорку окуу жайларына окутат белеңиздер же чет өлкөгө окуп келүүсүн сунуштап жардам берет белеңиздер? Кандай ойлойсуздар? Албетте, чет өлкөгө окууга кете турган болсо, биз сөзсүз түрдө колдоо көрсөтмөкпүз. Бала да өсүш керек, билим алыш керек. Жана жакшы жагында айтып өтпөдүмбү, миграциянын, демек ал жактан эл көрөт, жер көрөт, ал жактын маданиятын, баалуулуктарын дагы окуп үйрөнөт. Ал жака иштегени кеткен жок, билим алганы кетип атат. Сөзсүз түрдө колдоо көрсөтүш керек. Азыр деле көрүп атабыз го, студенттердин ал жака барып, бир учурда окуп дагы, билим алып дагы, бир учурда иштеп өзүнүн акчасын өзү тапкан студенттерди деле кездештирип жүрөбүз. Сөзсүз түрдө эле алар окуусун таштап коюп же бир башка жумушту иштеп жүргөн жери жок, билимди да алып атат, иштеп да жетишип аткан студенттер бар. Демек окуусун бүткөндөн кийин кайра келиш керек, Келиш керек. Бирок келбей калгандар көп болуп атпайбы? Келбей калгандар көп, баягы эле жумушсуздукка келип такалып атпайбы ошол нерсе. Келгендери деле бар, келип ошол алган билимин өзүнүн эли үчүн, жери үчүн арнап иштеп бергендер деле бар. Эми саналуу го, эми алар өзүң айткандай көпчүлүгү ал жактын акчасына кызыгып атат да. Ал жакта эмгек акысы көбүрөөк төлөнөт, ошол себептен калып атышат. Бул Кыргызстандагы жогорку окуу жайларда окуу жетишсиз деп эсептейсизби? Сиз кандай ойлойсуз? Негизи биз дагы ошо негизи системаны реформалашыбыз керек дегенге айтат элем да. Себеп дегенде бизде өзүңүздөр билгендей коррупция менен чектелип калат. Мисалы, бала контракттык негизде окууга өтсө, ал көпчүлүк учурда эле бала бош жүрөт. Бюджеттик негизде окугандар окуйбуз, окушат. Себептен сабак калтырбаш керек. Контракт негизде көп эле байкап жүрөбүз. Балдар бош жүргөнүн байкап калабыз да. Себеби акча менен бүтүрүп алам деп. Акча менен бүтүргөн бала кандай жетишелик билим алат? Ошо чет өлкө жака кетип атканда мындай баланы чектебеш керек да. Сен могу окууну окуйсуң дейт. Мисалы, бала математиканы жакшы билбесе, сен барып экономист болосуң. Эсептөө жагына, мисалы, бухгалтер болосуң. Таанышым бар деп киргизип коебуз. Ал бала аны окуй албайт, кысталат. Анан окуусун таштап иштеп кеткендер деле болот. Мен акча менен бүтүрүп берем, иши окуусу улана берет да өзү эле. Бар да андай жок деп жашырбайбыз да, туурабы, жогорку окуу жайларда. Кесипти да туура эмес тандасаң миграцияга алып келет. Кесипти туура тандаш керек, сөзсүз, албетте. Албетте туура тандаш керек. Себептен де аны тандап алдың, андан кийин иштей албайсаң, ал кесипти уланта албасаң. Сен анан кайка барасың? Кара жумушка иштейбиз. Иштешет көпчүлүк ошол мисалы азыр миграцияга кеткен ата-энелердин балдары мисалы азыр жакшы билим ала албай, сабак жактан мисалы ак сабатса, жогорку окуу жайга барганда ал жанагындай эле аксайт. Анан аны акча менен бүтүрөт, апасынын акчасы менен атасынын акчасы мисалы эптеп, бүтүргөндөн кийин бала аны бүтүрбөй да калышы мүмкүн. Бүтүргөндөн кийин эми андан ары мектептен, мамлекеттен өзүнүн ордун таба албайт, жумуш таба албай, орун кыйналат. Анан чет өлкө тааныштары менен эле азыр ошол чет жакка чыгып кетип, ошол жерден акча таап жүргөндөрүн деле көрүп жүрөбүз да. Анан жанагы суроону айта кетсем болобу? Энелер мектебинде эне өзү жок болсо тиги эне кантип келсин деп бирөө угарман жазды го, ошого жооп катары жазып коеюнчу. Негизи баардыгы биз ошол маалыматты биринчи жеткизишибиз керек. Балким ошол чогулушта отурган ата-энелер деле мен миграцияга кетем деген ою турса,
биз ошо жөнүндө сабак өтүп атсак, мисалы семинар, тренинг болсо, оюндан, мисалы ал оюндан кайра кайтышы мүмкүн да артка. Жок, мен балама татыктуу тарбия беришим керек экен деп башка жолду издеши мүмкүн да. Биз ошого алып барабыз да. Ал биз именно ошол миграцияда жүргөн балдардын ата-энеси эмес, жалпы ата-энелер чогулушунда. Бул алдын алуу иш болуп атат да. Анан ошонун негизинде ушундай иштерди жүргүзүп турабыз мектепте. Өтө жакшы теманы көтөргөн экенсиздер, өтө жакшы сөздөр айтылды деп айткан экен. Макул, сиздерге анда эркин микрофон узатайын. Эфирибиз дагы соңуна жетип калды. 30 секундтан. Рахмат. Ушул мигрант ата-энелерибизге бир кайрылуу иретинде айткым келет да, ошол чет өлкөгө, чет мамлекетке чыгып атканда ушул биринчи кезекте балдарынын келечегин ойлошсо, азыркы учурда көпчүлүк эле ушул төрөп эле анан бир 5-6 ай болгондо эле кетип калып атышпайбы? Ал учурда бала ата-энеси ким экенин деле тааныбай деле ошол багып аткан ата апа деп деле калып аткан учурлар болуп атат да. Баласын жок дегенде ушул эс тартып, ай-уй дегенге тарбияга көнүп калган учурда баланы моралдык жактан үйрөтүп, көндүрүп анан кетсе, эгерде ошончолук эле айласыз болуп аткан болсо, эгерде жок эми жөн эле барып иштеп келейинчи, эми көрүп келейинчи деген максат менен кетпей, ошол бала келечектеги ушул коомдун, мамлекеттин бир бөлүгү болгон балдарыбызга аяр мамиле кылып өстүрсөк деген ниеттемин да. Ушу мигранттарга айрыкча кайрылгым келип атат да. Дүйнөдөгү эң кичине, бирок эң күчтүү мамлекет бул үй бүлө деп айтылат экен да. Бул жерде ата багыш керек, эне багыш керек деген сөз болбошу керек. Экөөнүн орду тең, жоопкерчилигин сезе билиш керек ар бир ата-эне. Ата-эне болгондон кийин жоопкерчиликти сезип, балага 18 жашка чейин татыктуу тарбия бериш керек. Ата-энеси мигрант балдардын тарбиясы аттуу темада талкуу жүргүздүк. Сиздерге чоң рахмат келип бергендигиңиздер үчүн. Студиябыздын коноктору Дүйшөнбиева Элзат эжекебиз жана Салманова Жылдыз эжекелерибиз болду. Кызматыңыздарда мен Марс Майтов, тарбияда танапис жок программасын ушун менен жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар. Тарбия маселесинин көй жана тескейи. Биздин жаштар кандай тарбияланып жатат? Аларды тарбиялоодо биз кетирген кемчиликтер. Канткенде балдарды татыктуу тарбиялай алабыз. Мунун баары ар шейшемби тарбияда танапис жок программасында.